Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди-чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар. Жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Орусиянын президенти Владимир Путин Өзбекстан жана Казакстан менен газ беремдигин түзүү маселеси өз ара координация жана компромисстик чечимдерди талап кыларын айтты. РИА Новости кабарлагандай, Путин бул жаатта чечимдерди кабыл алууну талап кылган көптөгөн маселелер бар экенин белгилеп, маселени чечүү жолун так табууга болорун билдирген. Бул кандайдыр бир энергетикалык альянс болушу мүмкүн, деди Орус президенти. Владимир Путин Орусия, Казакстан жана Өзбекстандын ортосунда 3 тараптуу газ беремдигин түзүү ниетин өткөн айдын аягында Москвада Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугушуусунда билдирген. Өзбекстан Орусия менен газ жеткирүү боюнча коммерциялык келишимдерге кол коюуга даяр экенин, бирок Москва сунуштаган бирикмеге кирбей турганын өлкөнүн энергетика министри Журабек Мирзамахмудов айткан. Булак Азаттык. Өзбекстанда калктын саны 36 миллиондон ашты. Бул тууралуу 9 декабрда өлкөнүн статистика комитети билдирди. Расмий эсепте өзбекстандыктардын теңинен көбүн эркектер түзөт. Мурдараак Статком элдин 50%дан көбү шаарларда, 49%дан ашыгы айыл жеринде жашай турганын маалымдаган. Борбор Азия чөлкөмүндө калкы эң көп өлкө эсептелген Өзбекстан элинин саны боюнча дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин арасында 41-орунда турат. Өзбекстандын кошуналары Казакстанда 19 миллион 700 миң чамалуу, Тажикстанда 9 миллион 500 миңден көп, Кыргызстанда 7 миллион калкы бар, Түркмөнстанда 6 миллиондун тегерегинде экени айтылат. Булак Азаттык. Улуу Британиянын Бириккен Улуттар уюмундагы элчиси Барбара Вудворд Орусия Ирандан кошумча куралдарды, тагыраагы жүздөгөн баллистикалык ракеталарды алууга аракет кылып жатканын билдирди. Элчинин белгилешинче, анын ордуна Москва Тегеранга көптөгөн аскердик жана техникалык жардам сунуштаган. Азырынча буга Орусия же Иран комментарий бере элек. Октябрь айынан бери Украинага Орусия тынымсыз абадан сокку уруп, энергетикалык тармагын талкалап жатат. Одессага 10 декабрда жасалган чабуулдан улам облус жарыксыз калды. Reuters агенттиги жазгандай, 1,5 миллион калкты жарыксыз калтырган соккулар үчүн Иранда жасалган жанкечти дрондор колдонулган. Өлкө чыгышындагы Донбасс аймагында кырдаал оор. Зеленский Украин армиясы Орусиянын чабуулунун мизин кайтарып, бирок бул көптөгөн жоготуулар менен коштолуп жатканын айтты. Анын белгилешинче, Бахмут, Солидар, Маринка, Кременная жана башка райондор талкаланды. Орусиянын армиясы Украинага быйыл 24 февралда басып кирген. Киев батыш өлкөлөрдөн жардам алып, куралдуу күчтөрүн бир сыйра чыңдагандан кийин күз келгени контур чабуулдарын баштаган. Натыйжада украиндер Харьковдун басымдуу аянтын сентябрда бошоткон. Алар орус тарапты Николаев облусу менен Херсон облусунун бир бөлүгүнөн ноябрь айында сүрүп чыкты. Москва Украинанын Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарын аннексиялап алганын дүйнө тааныган эмес. Булак Азаттык. Кабулдун борборуна талиптердин глобусу орнотулду. Талибан радикалдык кыймылы Кабулга орноткон глобуста Ауганстандын аймагы мамлекеттин реалдуу аянтынан ашып, коңшу өлкөлөрдүн жерлерин ээлеп турат. BBC'нин маалыматына караганда, талиптердин глобусунун версиясында Ауганстандын аймагына Иран, Пакистан жана Борбор Азия мамлекеттеринин жерлери кошулуп, өлкө Казакстан менен чектешет. Корея жана Дания аралга айланып, Туркия европалык бөлүгүнөн кол жууган. Ал эми Катар, Эстония жана Тайвань глобуста жок. Социалдык түйүндө Талибан глобусу сынга кабылып, колдонуучулар анын авторлорунун сабатсыз экенин белгилешүүдө. Инсталляцияны жасаган Исматулла Хабиби мамлекеттик картадан көрүнө тургандай кылып көрсөтүү үчүн Ауганстандын көлөмүн өзгөрткөнүн айткан.
Талибан Ауганстанда 2021 жылдын августунда бийликке келген. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү аны тааны элек. Талиб өкмөтү башка жерлерге ээ эмес деген жана Ауганстандын аймагын коңшу өлкөлөргө каршы аракеттер үчүн пайдаланууга уруксат бербей турганын бир нече жолу билдирген. Талибан кыймылы Кыргызстанда 2006 жылы сот чечими менен экстремисттик уюм деп табылган. Булак Азаттык. Абхаз премьери Грузияда Россияга каршы фронт ачууга аракет кылышты. Абхазия бийлиги Грузия боюнча кыракылыгын сактап, абалды көз жазымда калтырбай турат. Тагыраагы эмиссарлар өзгөчө Польша тарап Россияга карата экинчи фронт ачууга аракет кылгандан кийин да бул саксынууну тереңдетти. Бул туурасында РИА Новостиге Абхаз премьери Александр Анхвап айтып берген. Кыракылыгыбызды эч качан жоготпойбуз. Бул бүгүнкүдөй кырдаалдан кийин да күч алат. Европанын ар кыл өлкөлөрүнөн, өзгөчө Польшадан эмиссарлар агылып келип, экинчи фронтту ачууга үндөштү. Кудайга шүгүр, азыр бул нерсе болгон жок деген премьер азыр РФтин Украина боюнча атайын операциясынын фонунда Грузия менен эскалация боло турган өбүлгө жокпу деген суроого. Ал Грузияда да акыл эс менен иш кылган адамдар арбын экендигине үмүт арткан. Биздин кырдаал негизи чыңалган тийде турат. Грузияда эскалацияга жол бербей турган эстүү кишилер арбын деп үмүт артам. Ар кыл абалдан улам жаралган, биздин көңүлдү бура турган акцияларды байкап, процесстерге көз салып турабыз деп белгилеген Анхвап. Москва 2008 жылдын 26 августунда Грузиянын Схинвалга карата куралдуу агрессиясынан кийин Түштүк Осетия менен Абхазия көз карандысыздыгын тааныган. Россия бийлиги мурдагы автономиялуу эки республиканын суверендүүлүгүн таанууну кайра карап чыкпай тургандыгын айткан. Бирок Тбилиси бул республикалардын эркиндигин тааныбай келет. Булак Спутник KG.